Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр. 14 май 2020 жылга карата бир сутканын ичинде жалпысынан 9 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 5 бейтап, Нарын облусунан 1 бейтап, Ош облусунан 2 бейтап, Ош шаарынан 1 бейтап айыгып чыкты. Кайталанып алынган анализдердин жыйынтыктары тез. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 735 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Тилекке каршы 14 майга карата тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 23 учуру катталды. Бишкек шаарында 14 учур, Чүй облусунда 2 учур, Ош шаарында 1 учур, Жалал Абад областында 4 учур жана Сол Илецкий Российский Федерациядан келген жарандарыбыздан 2 учур. Бүгүн 14 майга карата Кыргызстанда дагы 38 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында жаңы учурлар Бишкек, Ош шаарларында, Нарын, Чүй, Жалал Абад облустарында катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 1082 адамга жетти. Акыркы суткада 9 бейтап сакайып ооруканадан чыгарылды. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 14, Чүй облусунда 2, Сол Илецк шаарынан келген 2 адам, Ош шаарында 1, Жалал Абад облусу 4, Нарын облусунда 15. Булак бара келди. Бир сутка ичинде 9 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бишкек шаары 5, Ош шаары 1, Ош облусу 2, Нарын облусу 1. Республика боюнча жалпы 735 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 7 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бишкек шаары 5, Ош шаары 1, Нарын шаары 1. Ал эми стационарлардан 3 медкызматкер сакайып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 248 учур катталды. Алардын ичинен 192 медкызматкер стационарлардан айыгып чыккан. Кыргызстанда жалпысынан тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 1067ге жетти. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 151, Ош облусунда 181, Ош шаарында 114, Чүй облусунда 94, анын ичинен Сол Илецкийден келген жарандарыбыздын ичинде 58, Бишкек шаарында 296, Баткен облусунда 24, Нарын облусунда 137, Ысык Көл областында 12 учур. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин санын 6 кишини түздү. Бишкек шаарынан 5, Ош шаарынан 1 медициналык кызматкер. Жалпысы республика боюнча COVID диагнозу тасталган медициналык кызматкерлер 247 учур катталды. Анын бүгүнкү күнгө чейин 192 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыкты. Жалпы катталган учурлардын ичинен 552 аял киши, 515 эркек. Жаңы катталган учурлардан 11 аял, 12 эркек. Жаш курагы боюнча 15 жашка чейинки балдар 147, анын ичинен 1 жашка чейинки 12. 16 жаштан 19 жашка чейинкилер 28, 20 жаштан 35 жашка чейин 341, 36 жаштан 55 жашка чейин 358 жана 56 жаштан андан жогоркулар 193. Ооруканада жаткырылгандардын абалы 320 адам бейтап бүгүнкү күндө ооруканада жатат. Алардын 7-өсү оор абалда, 5-өө жандандыруу бөлүмүндө. Каза болгондор 12. Бир сутка ичинде жасалган изилдөөлөрдүн саны 2262. Лабораториялык жактан тастыкталган оорулуулар менен байланышта болгон жарандардын саны 4683 түздү. Республика боюнча бүгүн обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 1534. Тилекке каршы урматтуу кыргызстандыктар, азыр эле мага маалымат келди, 15 учур Нарын шаарында катталды деп.
аны толуктап ал боюнча жана толуктап туруп аны кошумча айтабыз. Чоң рахмат. Мадам Исаевич, ошондо 23-кө 15 кошсок 38 киши болуп атат жалпысынан азыркы учурда. 38 болуп атат, анан 1082 болду. Чоң рахмат. Мадам Исаевич, ушул кечээден бери коомчулукта жана ушу массалык маалымат каражаттарында ошо айрым бир кээ бир төрөт каналары, төрөт үйлөрү ошол атайын ушул боюнда бар аялдарды кабыл албайаптыр. Бул эмне себептен болот? Биз сиз жакшы көтөрдүңүз, кече көтөрүлгөн ошол парламентте көтөрүлдү, андан кийин ошол массалык маалымат каражаттарында көтөрүлгөн учур боюнча ыкчам жумушчу тобу түзүлүп, кечинде эле министрдин башчылыгы боюнча бизде талкуу болду. Мына бүгүнкү күнү ошол мен фамилия аты жөнүн айтпай эле коеюн, АЭ деген ошол Кыргызстандын жараны 82-жылы туулган. Азыркы күндө ошол шаардык перинаталдык борбордо жатат. Кече ошол төрөттү күчөтүү боюнча ошол төрөт болду. Эми тилекке каршы чын эле ошол ымыркай ал тирүү эмес экен, өлүк ымыркай чыкты. Бирок бүгүнкү күндө ошол жарандын абалы жакшы эле. Буга чейин 3 баласы бар экен. Бул 4-үнчү төрөт экен. Азыр эртең менен мен байланышып, ал боюнча, бирок бул боюнча каерде, кайсы жерде кетилген кемчиликтер боюнча биз иликтеп, ал боюнча тийиштүү чараларды алабыз. Дагы экинчи суроо, дагы бир ушундай бир коомдо маселе көтөрүлүп атат. Ушул саламаттык сактоо министрлиги ушул нарындагы дарыгерлердин арасынан маалыматты өзүнө COVID-19 илдетин жуктуруп алган дарыгерлерди атайын жашырып атат, маалымат жабык болуп атат деп атайын бир туура маалымат бербей атат деп дагы мындай айтканда айыптоолорду коюп атышат. Бул канчалык деңгээлде чын? Менимче бул туура эмес. Биз ачык эле айтып атабыз. Бул жерде эч кандай жашыра турган эчтеке жок. Канча медициналык кызматкер бүгүнкү күндө тастыкталган болсо, же аларда ушундай оору боло турган болсо, аларды ачык айтып атабыз. Бүгүнкү күндө мына азыр мен аягында айтып кеттим, 15 учур боюнча дагы эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн негизинде анан кийин кошумча маалымат айтабыз. Мадам Исаевич, сиз мен мага белгилүү болгондой, жакында эле Ош эмеден келдиңиз, Ош, Жалал Абад, Баткен областарын кыдырып ошол жерде болдуңуз. Ал жердеги абал азыр кандай? Эми ал жерде абал Кудайга шүгүр десем болот. Эми бирок бүгүнкү күндө акыркы убакытта бул жерде бизге мына айтып аткан ошол айдоочулар, чоң жүк ташуучу машиналардын айдоочулары, анан чаткалда өзүңүздөр билесиздер, ошол жаназага барган адамдан жугуп ошол боюнча маселелер чыкты. Андан кийин бүгүнкү күндө эгерде мурдагы контакт болгон, анан кийин мурда келгендер боюнча бардыгын карап чыгып, өзүңүздөр билесиздер, ал жерде айылдарды тазалап, бүгүнкү күндө абал жакшы эле. Эми ал 1-2 азыркы учур ушул жерде башка жактан келген, Россиядан келген, анан кийин мына Тажикстандан келген, ошол башка жактан келгендердин арасында мындай учурлар учурап атат, бирок биз катуу азыр көзөмөлдө, контролдо. Владимир Исаевич, почему так много детей до 1 года и вот 12 детей, да, вот как они заразились вообще? Ну, здесь, понимаете, это я думаю, что здесь от взрослых они заразились. Здесь надо учитывать и условия содержания. Я и говорил до этого, до меня выступали, говорили, есть, значит, это без клинических симптомов проявления этого COVID-19, и тут зависит от иммунитета человека. Поэтому есть случаи, к сожалению, у детей 12 случаев, это мы должны здесь строго, значит, усилить контроль по поводу распространения среди всей популяции. В том числе, в первую очередь, значит, среди подрастающего поколения, среди детей. А по Нарынской области, о которой вы сказали, 15 новых случаев, вы подробности скажете чуть позже? Да, мы только что получили эту информацию, поэтому я сейчас полностью не владею ситуацией по возрасту, по полу, по причине эпидемиологического, поэтому сейчас мы дополнительно дадим эту информацию. Ну, всем известно, что в городе Бишкек снят режим ЧП, и очень много на улице людей, которые не соблюдают правила санитарного, да, эпидемиологического контроля, можно сказать. И
Ваши пожелания нашим гражданам. Здесь я хотел бы сказать, здесь пусть, значит, наши горожане, бишкекчане не обижаются. Максимально я хочу, чтобы они находились дома, без необходимости не выходили. Я понимаю, что они столько дней, значит, дома, невозможно тоже выйти, и там работа, но понимая ситуацию, значит, чувствуя, что гражданский долг, я прошу, чтобы соблюдать максимально вот условия, значит, чтобы вы не выходили без необходимости и не было, значит, контакта. У вас вы соблюдали элементарные санитарные эпидемиологические режимы. Это говорит о том, что если мы все, каждый будем своим долгом считать, тогда я думаю, что мы быстрее победим, быстрее, значит, мы сейчас дальнейшее распространение остановим коронавируса среди населения.